Салам достор, менин атым Альмир. 3 октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырам. Баткен шаарында Кыргыз-Тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын делегацияларынын кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Жолугушууга УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажикстандын атайын кызматынын төрагасы Саймумин Етимов катышты. Минкаптын басма сөз кызматынан аталган жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо маселеси боюнча олуттуу пикир алмашуу болгонун маалымдашты. Ага ылайык делегациянын жетекчилери Кыргыз-Тажик чегарасынын долбоордук линиясынын калган тилкелерди өтүшүн андан ары сыпаттоону активдештирүү зарылдыгы тууралуу толук түшүнүшүү менен жумушчу топторго тийиштүү тапшырмаларды беришти. Андан сырткары билдирүүдө Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жана ошондой эле укуктук маселелер боюнча жумушчу топтор чегаранын калган тилкелериндеги долбоордук линияны сыпаттоо боюнча ишин улантаары айтылат. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы 3 октябрда протоколдун мазмуну тууралуу клооптун суроосуна кийинчерээк жооп берүүнү убадалады. Буга чейин президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Ташиевке жакын экени белгилүү болгон журналист Нургазы Анаркулов Facebook барагында протоколду тарыхый деп атап, чегара маселесине чекит коюлганын жазган. Ушул эле билдирүүнү сот стүйүндүн колдонуучулары жана бир катар жергиликтүү басылмалар бөлүшкөн. Бирок жолугушууга катышкан Минкаптын чегараларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев расмий маалыматтарга гана таянууну сунуштаган. 3 октябрга карата Бишкекте шаурмага уулангандардын саны 71ге жетти. 36 киши ооруканага жаткырылды. Алардын 5-өө жаш балдар. Ооруканадагылардын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Калган бейтаптар үйдөн дарыланып жатышат. Шаурмадан уулангандар Бишкектеги Чүй жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги 5 лаваш жана Мидас тест татым түйүндөрүнөн тамактанышкан. Аталган тест тамактануучу жайларга 72 000 сом айып салынып, текшерүүдө аныкталган кемчиликтерди жойгонго чейин жабылган. Массалык ууланууга байланыштуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев чукул жыйын өткөргөн. Анда шаардагы бардык тест татым түйүндөрү текшерилери белгиленген. 2 октябрда Түркияда 2016 жылдан бери жолдошунан зомбулук көргөн кыргызстандык аялдын сиңдиси президентке кайрылуу жасады. Ал түрмөгө түшүп калган эжесинин көйгөйүн чечип берүүнү өтүндү. Анын айтымында эжеси 2015 жылы түрк жаранына турмушка чыгып, 2016 жылы балалуу болгон. Жолдошу ошондон бери аялга физикалык да, психикалык да зомбулук көрсөткөндүктөн 2022 жылы ажырашкан. Ал киши кийин да аялдын жанын койбой коркутканда эжеси менен сиңдиси анын жанына Түркияга барган. Бирок түрк жараны аларга да тынчтык берген эмес. Жабырлануучунун сиңдиси алар Кыргызстандын элчилигине кайрылышканда жарытарлык жооп ала албаганын белгилеген. 23 сентябрда мурдагы күйөөсү эжемди үйүнө келип коркута баштаган. Ал эжемди өзүнө, баласына кол салганга чейин жеткирди. Азыркы учурда эжем психологиялык жактан соо эмес деген диагноз менен жана өзүнө жана баласына кол салды деген айып менен түрмөдө отурат, деди ал. Тышкы иштер министрлиги консулдук аялдын көйгөйүн чечүү үчүн адвокатка жолуктуруп, баласы менен Кыргызстанга кайтып келүүсү үчүн керектүү консультация бергенин билдирди. Бирок Түркияда мурдагы жолдошунун алимент төлөтүү маселеси каралып жаткандыктан аял сот процесси аяктаганга чейин ал өлкөдө калууну көздөгөн. Аялга көмөк көрсөтүү үчүн башкы консулдук үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган аялдарды колдоо фонду менен зарыл жардам көрсөтүү боюнча макулдашкан. Бирок ал белгисиз себептерден улам жардам алуу үчүн аталган фондго кайрылган эмес, деп белгилешти министрликтен. Тышкы иштер министрлигинин Кыргызстандын Анталиядагы башкы консулдугу аялга укуктук жардам көрсөтүү боюнча иш алып барып, маселени көзөмөлгө алганын белгилешти. Кыргыз-Өзбек чегарасындагы достук өткөрмө бекетинин кызматкерлери коңшу өлкөгө 25 600 АКШ доллар чыгарып кетүүнү көздөгөн орусиялык 2 кишини кармады. Атайын кызматтан 20 жана 39 жаштагы 2 шектүү акчаны чыгарып кетүүгө аракет кылуу менен бажы мыйзамын бузганын белгилешти. Тиешелүү документтер толтурулган соң шектүүлөр жана акча каражаты андан ары териштирүү жүргүзүү үчүн тиешелүү органдардын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди, дешти УКМКдан. Министрлер кабинети үстүбүздөгү жылдын 13 январында өлкөдө 5000ден көп накталай долларды алып чыгууга убактылуу тыюу салган. Мындай талап Минкап тиешелүү токтом кабыл алганга чейин уланаары айтылган.
Клооп редакцияга карата соттук териштирүүнүн жүрүшүндө УКМК тарабынан дайындалган соттук психологиялык экспертизанын корутундусун окуп чыкты. Ооба, документ дал ушундай аталат. Экспертизага жогорку категориядагы эксперт-психиатр Аралбаев, Караева жана Курманалиев, ошондой эле серепчи жана психология боюнча магистрлер Абдуллаева жана Терехова кол койгон. Аларга документте атайылап жалган корутунду берген учурда жоопко тартыла турганы эскертилген. Экспертизага 2022 жылдын 11 ноябрында эле кол коюлган. Бирок Клоопко эми гана прокуратура биздин юридикалык жакта Клооп медиа фондун жабууну талап кылып, бул боюнча соттук териштирүү башталганда гана тийип отурат. Корутундуну окуп жатканда дароо көзгө урунган нерсе бул фактылардын дээрлик жоктугу. Текстте эксперттер талдап чыкты делген Клооптун материалдарынан бир дагы цитата жок. Жада калса кайсыл материалдар талданганы так көрсөтүлгөн эмес. Ал тургай Клооп эмес, кайдагы бир вакуумдагы ЖМК талданып жаткандай эле элес калтырат. Текстте ЖМК сөзү 10 жолу, ал эми Клооп деген сөз документтин аталышын кошкондо 3 эле жолу эскерилген. Документ экспертизанын корутундусуна окшобойт, ал эми анын авторлору психиатр менен психологдун компетенциясынын чегинен чыгып кеткен. Анда социологияга, саясаттанууга жана тарыхка кыйытмалар бар экенин байкоого болот. Бирок түрдүү жөндөмүн колдонгон авторлор бир дагы маалымат топтомуна, илимий макалага шилтеме кылган эмес. Прокурор Клоопту жабуу талабына төмөнкүдөй жүйө келтирген. Баткен облусунан калктын коопсуз аймактарга чыгып кетишине басылма күнөөлүү имиш. Бирок психологиялык экспертизанын корутундусунда Клооп жөнүндө бир да сөз жок. Болгону табышмактуу бир ЖМК тууралуу кеп козголгон. Ошондой эле Клооптун материалдарынан кийин окурмандарда агрессивдүү криминалдык жүрүм-турум, сексуалдык аномалия, баңгиге көз карандылык, суициддик абал жана социалдык көндүмдүн бузулуусу пайда болору белгиленген. Ошто мурда 8 жолу соттолгон киши 2 тургундун унаасын алып, алдап кетүүгө шектелип кармалды. 3 октябрда аймактык милициядан кармалган адам Баткен облусунун Кадамжай районунун тургуну экенин кабарлашты. Маалыматка ылайык, шектүү биринчи кишинин унаасын $8,000 баалап, 100,000 сом берген. Калганын бөлүп төлөйм деп, жабырлануучунун ишенимине кирип, унаасын сатып жиберген. Ал эми экинчи жабырлануучунун унаасын 500,000 баалаган. Акчанын 100,000-ин төлөп, калганын бербей унааны сатып жиберген. Оштун аймактык милициясы алдамчылык беренеси менен иш козгоп, шектүүнү убактылуу кармоочу жайга киргизди. Териштирүүнүн жүрүшүндө ал мурда 8 жолу соттолгону аныкталды.